Ушул аталган сотрудниктердин бардыгын бүгүн под стражу возьмите. Бул жерде катышып отурган, ошол жерде иштеген мамлекеттик кызматкерлерди бүгүн баарыңарды камакка алабыз. Баарыңардын ишиңер боюнча толук 3 айдан бери жүргүзүлүп аткан биздин ыкчам наблюдениелерибиздин результаты чыкты. Эмелер даярбы? Машиналарыңар барбы? Автобус барбы? Спецназ барбы? Чаргыламдар, камакка. Жакында эле өткөн жыйында УКМКнын төрагасы 24 аткаминерди тактап айтканда бир нече министрликтердин кызматкерлерин кармады. Буга Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Чалдабар көзөмөл өткөрмө пунктуна байланыштуу ири коррупциялык схема аныкталганы негиз болгон. Кармалгандар талкач деп аталган ортомчулар менен иштешкени үчүн жоопко тартылууда. Бул ортомчулар жүк ээлеринен ар бир фура үчүн 1,5 миңден 2 миң доллардан алышкан деп айтылууда. Алар өздөрү иш жүзүндө жүк ташуу менен алектенишкен эмес. Ортомчулардын негизги милдети бул экспорт менен импорт учурунда документ жасоо. Мындай иштерди жалгыз кыла тургандай алардын башы экөө эмес да. Документ жасоонун ийине жибине чейин мыкты билгендер жол көрсөтүп турушкан. Алар ким деп ойлойсуздар? Албетте, чек арада иштеген өздөрү аткаминерлер. Эми ушул чыгарылышта кандай схемалар жөнүндө сөз болоорун түшүнгөн чыгасыздар. Автобус барбы? Спецназ барбы? Чаргыламдар, камакка. Биринчи окуя салык логикасы үчүн чыныгы кандайдыр бир армандуу. Бир айдын ичинде ушул азыктарды ЯЭП чек аралары аркылуу 62 ишкана киргизген. Жалпысына бул ишканалар тез бузулуучу товарларды 700 миллион сомдон ашыгыраак суммага импорттогон. Дээрлик 19% таптакыр дайынсыз жоголгон. Башкача айтканда, бир гана ушул мезгилде жана болгону 62 ишкана боюнча мамлекет 1 миллиард сомдон ашык суммага салык ала албай калды. 13 болсо бир дагы эсеп фактура жазган эмес, ККМ чектерин да берген эмес. Бул жалпы базардын 4төн 1-нин ашыгы толугу менен мыйзамсыз иш алып барат. Мына жүк ташуучу унаа чек арадан өтүп, ламбалоодон өткөрүлүп, дарегине жөнөп кетти. Ал эми бул жакта базардын дүң алуучулары контейнерлер менен товарларын алып жатышат. Ошентип, документсиз эле товар иссиз жоголууда. Бул жолу темага адаттагыдан узак убакыт сарпталды. Анткени сөз жалгыз салык жөнүндө болбойт. Салык кызматы тышкы экономикалык ишмердүүлүктөгү схемаларды аныктоого тапшырма берген. Ошондуктан бул темага биз бир нече чыгарылыш арнайбыз. Бүгүн эң башынан баштадык. Алгач ишибиздин ыкмасына токтололу. Соңку жылдары салык системасын санариптештирүү процесси абдан тез өнүгүп жатат. Натыйжада бүгүнкү күндө салык кызматы бизнес тарабынан берилип жаткан көп маалыматтарды бириктире алды. Мурда маалыматтар ар башка мамлекеттик органдарда бөлүнүп тургандыктан жалпы сүрөттү түшүнүш үчүн көп убакыт кетчү. Ал арада схемачылар бул жагдай менен пайдаланып кетишчү. Бул мекемеге мисалы бажы кызматына импорт тууралуу бир маалымат көрсөтүлсө, ал эми ошол эле товарларды салык отчетторунда көлөмүн азайтып келишкен. Бул чыгарылышта биз силерге бир топ окуяларды даярдадык. Айрым компаниялар бааны эле түшүрбөстөн таптакыр сатууну көрсөтпөй эле койгон учурлар да болгон. Сиздер схемалар берүүсүн көрүп жатасыздар. Бул жерде маалыматтарды талдоо аркылуу салыктан качуунун амалдуу, кээде акылга сыйбаган махинациялар жөнүндө кеп кылабыз. Импорт учурунда мындай схемалардан келип чыккан чыгымдын көлөмүн көрсөтүү үчүн биз мисал катары бир нече товар түрүн алдык. Кыргызстан өзү жашылча жемиштин ири экспортчусу эле эмес, импорт боюнча да көрсөткүчтөрү дагы олуттуу. Биздин эл четтен келген цитрус жемиштерин, дарбызды, ал тургай бадыраң менен помидорду да көп керек дейт. Алардын баары чоң көлөмдө өлкөгө киргизилип турат.
Мурда салык органы базарды кээ бир ишканалардын ишмердүүлүгүнүн чегинде баалап келсе, эми азыр аналитикалык чоң маалыматка таянып товар жүгүртүүнүн көлөмдөрүн, баа түзүлүшүн жана рыноктогу аномалияларды көрүп баштадык. Бүгүнкү күндө Евразиялык экономикалык биримдиктен кирген товарларга салык кызматы жооп берсе, үчүнчү өлкөлөрдөн келген импортты бажы кызматы карайт. Эми ЯЭПтен келген импортко тиешелүү сандык көрсөткүчтөрдү кеңири талдап көрөлү. Кыргызстанда салык кызматы 4 көзөмөл өткөрмө посту карайт. Анын бири Таласта жайгашса, калганы 3-өө Чуй облусунда турат. Жашылча жемиштер өлкөгө ушул посттордон аркылууда, башка өткөрмө пункттары аркылууда келет. Бирок калган посттор бажы кызматынын көзөмөлүндө. ЯЭП чек арасынан өтүп келе жаткан тез бузулуучу азыктардын негизги бөлүгү Алматыдагы ири дүң базар Алтын Ордодон ташылып келе жатат. Анализ үчүн биз ушул мезгилде жана ЯЭПтен гана болгон импортто алдык жана мына белгилүү ТНВ коддорду биз тандадык. Алар цитрус жана экзотикалык жемиштер, жашылчалардан болсо помидор менен бадраңды тандадык. 21 айдын ичинде ушул азыктарды ЯЭП чек аралары аркылуу 62 ишкана киргизген. Жалпысына бул ишканалар тез бузулуучу товарларды 700 миллион сомдон ашыгыраак суммага импорттогон. Эми бул товарлар кантип сатылганын карап көрөлү. Так маалымат алуу үчүн жагдайды кененирээк кароого туура келет. Жалпысынан ошол эле мезгил аралыгында бул 62 ишкана ар кандай товарларды кошуп эсептегенде 5 миллиард сомдон ашык көлөмгө импорттогон. Эми кийинки жагдайга көңүл буралы. Салык кодексине ылайык импорттоочулар өз сатууларын салык отчетторуна милдеттүү түрдө көрсөтүшү керек. Эгерде алар товарды дүңүнөн сатса, эсеп фактура жазышат, ал эми чекине сатса сөзсүз түрдө ККМ чегин берүүгө тийиш. Эми бул товарлардын андан аркы сатылышы кантип жүргөнүн карап көрөлү. Жалпысынан 3,5 миллиард сомго электрондук эсеп фактуралар жазылган. Демек, ушунча көлөмдөгү товарлар дүңүнөн сатылган дегенди бул билдирет. Ал эми 790 миллион сомдук товар чекине сатылганын ККМ аппараттагы маалымат көрсөтүп турат. Импорттолгон товарлардын дээрлик 19% таптакыр дайынсыз жоголгон. Башкача айтканда, бир гана ушул мезгилде жана болгону 62 ишкана боюнча мамлекет 1 миллиард сомдон ашык суммага салык ала албай калды. Бул фирмалардын арасында ак ниет иштегендери да жок эмес. Алар сатууларын толук көрсөтүп, салыгын так төлөп келишет. Бирок айрым фирмалардын товарлары импорт кылгандан кийин таптакыр дайынсыз жоголуп, салыкчылардын колуна илинбей калган. Алардын ишине көз чаптырып көрөлү. Жалпы 62 ишкананын ичинен болгону 27си импорттолгон товарларын толук көлөмдө сатуу отчетторунда чагылдырып турган. 22 ишканада сатуунун бир бөлүгү гана көрсөтүлгөн. Ал эми 13 болсо, бир дагы эсеп фактура жазган эмес, ККМ чектерин берген эмес. Бул жалпы базардын 4төн биринин ашыгы толугу менен мыйзамсыз иш алып барат. Бирок бардык ишканалар схемаларды колдонушат дегенди бул билдирбейт. Биз ар бир фирманы өз-өзүнчө карадык. Азыр сиздерге алардын айрымдары жөнүндө айтып берип, алар бул схемаларды кантип ишке ашырып келишкенин жана кимдер аларды калкалап келгенин баяндап беребиз. Биринчи компаниялардын аттарын көрсөтпөгөнү чечим кабыл алынды. Анткени алардын мамлекетке келтирген зыяны башкаларга салыштырмалуу азыраак. Бул чыгарылыштын биринчи каарманы Алматыдан мөмө жемиш менен жашылча импорттоп, Бишкектеги Сары Өзөн деген базарында өзү соода сатык менен алектенет. Ал товарлардын чыныгы наркын төмөндөтүү схемасын колдонгон. Бул жерде баалар таптакыр акылга сыйбаган деңгээлге чейин арзандап кеткен. Мисалы, жүзүмдүн килограммы 8 сом, питая 5 сом. Бул баа дүң баа эмес эле, жомуктогу баа. Мындан тышкары, ал Казакстандын салык кызматынын мөөрү жок апельсин импорттогон. Башкача айтканда, формалдуу түрдө ал товар чек араны таптакыр кесип өтө алмак эмес, бирок отчеттордо ал турат. Суроо, ал кайдан пайда болду? Жооп жөнөкөй, схемалар жашаган көмүскө аймагынан. Биз бул импортерлор чыныгы базардын катышуучусубу же жокпу? Аны изилдеп көрүүнү чечтик.
Алдын ала айтсак, бул чыгарылыштагы дээрлик бардык кармандар товарларды өздөрү саттыкка такыр чыгарышпайт. Складдары да, контейнерлери да жок. Сейчас мы с инспектором идем искать склад, который указан по документам, а существует ли он на самом деле, мы сейчас в этом убедимся. Относительно ИП Джураева, складское помещение по адресу город Бишкек, Первомайский район, переулок Клубный 14, торговое место 350 не существует. Мы нашли, пригласили представителя базара, он тоже даст свой комментарий для убедительности. Мен Жаныбеков Марат, контролер болуп иштейм, ошо базарлар боюнча. Ошо место 350 местада Жороева деген бизде иштеген эмес. Вообще иштеген да эмес бул жерде. Эмне үчүн бул соода тармагында талкач деген ортомчулар пайда болгонун түшүнүү үчүн чек арадан товарлар кандай процедуралар аркылуу өтүп жатканын бизге көрүү керек. Мына жүк ташуучу унаа чек арадан өтүп, пломболодон өткөрүлүп, дарегине жөнөп кетти. Ал эми бул жакта базарлын дүң алуучулары контейнерлер менен товарларын алып жатышат. Ошентип, документсиз эре товар иссиз жоголууда. Алардын арасында абийирдүү импортерлор да бар. Товарды тараткандан соң 5 күн ичинде өзүнүн дүң сатып алуучуларына эсеп фактураларды жазып беришет. Бул ишкер жемиштерди абдан төмөн баада алып кирип жатканын байкап, жемиштер жалпысынан кандай баада Кыргызстанга кирип жатканына биз карап көрдүк. Мисал катары мандарин менен апельсинди алдык. Биз дал ушул ТНВ коддору боюнча товарларды алып кирген бардык компаниялардын маалыматтарын алып, төмөнкүдө жыйынтыкка келдик. Мандариндин жалпы көлөмүнүн 78%, 80ден 109 сомго чейин баада импорттолгон. Ал эми калган 16% болсо 5 сомдон 50 сомго чейин ошондой баада импорттолуп жатат. Айтыңыздарчы, бул жерде чыныгы баа кайсыл жерде? 80 сомдон киргендерби, же 5 сомдон 1 килограммга алып киргендерби? Апельсиндер боюнча да ушундай эле көрүнүш байкалат. Алардын 66% 70ден 90 сомго чейинки баада киргизип жатышат, ал эми 31% мындан 2 эсе арзан киргизилип жатат. ЯЭПтен жүктөр кантип кирип жатканын жана анын каттоо процедурасы кандай өтүшүн, ошонун баарын көрүш үчүн биз азыр чек арага баралы. Мы сейчас находимся в пункте учета товаров «Актелек». Сейчас мы вам покажем, как водители проходят процедуру заполнения документов, какие нарушения у них происходят, как они заполняют справку и так далее. Изначально, согласно 221 постановлению, водители, которые перевозят груз, проходят границу. При прохождении границы они дают следующие документы. Это счет-фактуру, копии и СМРки. Пограничная служба сканирует. После отсканирования через программу ДСФК уже поступает нам в сводный пост отсканированные документы. Дальше водитель подъезжает к пункту учета товаров. Здесь задействованы следующие службы. Это налоговая служба, которая координирует ветеринарная, фитосанитарная служба и сотрудники ГАИ. НДС они оплачивают. Это пункт 38/1 в этом году. Это постановление вышло. Это те импортеры, у которых есть галочка в справке об импорте. То есть эта галочка обозначает, что налогоплательщик должен оплатить 12% НДС от суммы товаров, либо 12% депозита внести в казначейство. Если есть нарушения по сопроводительной накладной, либо если отсутствует справка об импорте, либо при визуальном осмотре есть нестыковки товара с сопроводительной накладной, то мы незамедлительно информируем сотрудников мобильной группы. Для этого у нас существует журнал.
путем записи в журналах за полчаса мы информируем сотрудников мобильной группы. Дальше материал передается уже сотрудникам мобильной группы. Кийинки жеке ишкердин ысымын дагы ачык айтпайбыз. Ал ЕАЭП өлкөлөрүнөн 100 миллион сомго жакын көлөмгө импорт жүргүзгөн. Бул май, күрүч, ун, үрөң жана жер семиткичтер. Отчеттордо болсо анын жарымын гана көрсөткөн. Анын эң сүйүктүү ыкмасы бул аты жөнү көрсөтүлбөгөн алуучулар. Башкача айтканда, ал сатуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандай жагдайды өзүнүн электрондук эсеп фактуралары аркылуу көрсөтүп коет. Ошол эле учурда инспекциялык текшерүүсү дагы салыкты төмөн төлөнгөнүн көрбөгөнсүп, мындан тышкары ал эсеп фактураларда товарларга аномалдуу төмөн бааларды көрсөтүп койгон. Документтер боюнча складтарда дагы 47 миллион сомдук товар калуусу керек эле. Бирок складтар бош, май ээрип, ун шамалга чачырап кеткендей, алар менен кошо бул схеманы жаап келген салык кызматкери да жоголгон. Салык кызматы алардын туруктуу байланыштарын аныктап, ал кызматкер боюнча УКМК тарабынан $20,000 жана 1 миллион сом өлчөмүндөгү пара алып жаткан жеринен кармалган. Биз айтып өткөн мурунку компаниялар документтер менен иштөөнү үйрөнүп алышкан. Алардын схемалары дал ошол документтерди, тактап айтканда, жалган декларация кылууда жатат. Ооба, олуттуу мыйзам бузуу элементтери бул жерде бар, бирок алдыда эң эле обу жоктор тууралуу сөз болот. Биринчи окуя салык логикасы үчүн чыныгы кандайдыр бир Армагеддон. Бир адамдын 4 компаниясы бар. Миллиарддаган сомдук импорт, ал эми сатуу болсо тыйынга тең. Кагаз жүзүндө тоодой товар, чынында болсо жасалма складдардын даректери. Ошол бардык контейнерлер төмөнү жок кутууга түшүп кеткен. Башкача айтканда, Сабиров Артур аттуу бир негиздөөчү өзүнө 4 фирма ачканда жана бул фирмалардын баары бирдей ишмердүүлүк менен алектенишет. Товарларды Эмираттардан, Өзбекстандан, Кытайдан жана Ирандан импорттойт. Жалпысынан болгону 1,5 жылда бул 4 компания 3,5 миллиард сомдон ашык товар киргизип, документ жүзүндө болгону 500 миллион сомго сатуу көрсөткөн. Калган товар кайда кеткени такыр белгисиз. Бул салык төлөөчү 175 миллион сомдон ашык карыз болгон. ЭТТНдин маалыматына караганда, бул фирмалардын өздөрүнүн складдары да бар экен. Ал эми импортерлор үчүн складдарга ээ болуу бул милдеттүү эле норма. Биз алардын көрсөткөн складдарына бардык. Ал жерден мына ушундай көрүнүштү биз байкадык. Компания Асотрейд указала здесь свой склад. Мы сейчас находимся в Сукулукском районе, село Акжол, Апсамата 42, и здесь мы видим многоквартирный жилой дом. Данный склад находится на 2-м этаже. Визуально мы видим, что здесь висят шторы. Мы сейчас зайдем внутрь и проверим, склад там или обычная квартира. Звонок побазарить? Соседи спустим, соседи. Здрасте. Здрасте. Тут живет кто-нибудь? Да, живет. Их дома нет, они Лиза? Нет, они в город ушли вчера. Да? Ну здесь не склад, сюда товары не заносят, не выносят. Нет. А проживает, да? Все? Да, обычно. Все.
проведен рейдовый налоговый контроль в отношении ОСО Арчитрейд, ОСО Армагеддон и ОСО Арчико, расположенные по адресу Сокуловский район, село Акжол, улица Молодежная, дом 3. В ходе рейдового налогового контроля установлено, что по данному адресу находится обычный жилой дом. В данный момент мы приехали по адресу Сокуловский район, село Акжол, Молодежная, 3. Здрасте. У вас здесь склад, да? Что? Здрасте. У вас здесь склад? Какой склад? То есть склада здесь нет. Это Молодежная, 3? Да. А просто по документам 3 компании указали, что здесь находится склад. Идите ищите. Ничего нету, да? Небольшого сарая, никакого склада здесь нет. Вон баня желтая. Понятно. Ну вот, как мы видим, мы сейчас находимся Вы откуда? Кто вы? в налоговой службе. А? Налоговой. служба. Ой, я уже с ума сойду от этой налоговой. Анын офисинде, складтарында таппай, суроолорду берүү үчүн гана телефон аркылуу байланышууга чыктык. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сабиров Артур Тимурович? Да. Меня зовут Анарбек Катаганов, звоню вам с пиар-службы Салык-сервис. Здесь в досье указано, что на ваше имя, Сабиров Артур Тимурович, имеются 4 компании. Арчитрейд, ОСО Трейд, Армагеддон, Арчико. Ага. В общей совокупности ваши фирмы обвиняются в уклонении в особо крупном размере. За 1,5 года вы импортировали товара на более 3 миллиардов сомов. Ага. Вам ранее начисляли неоднократно для уплаты налогов на сумму более 40 миллионов. Вы получали наши уведомления? Там дело в том, что по этим, смотрите, я вам вот так объясню, по этим решениям, эти решения же еще в законную силу не вступили. После того, как решение вступает в силу, после этого сумма налоговых обязательств, она на карточку лицевого счета садится у налогоплательщика. После этого уже считается, что человек уклонился от уплаты налогов и должен, да, государству. Ну, так срок не прошел же. Как вы сейчас их опубликуете, эти компании? Там, знаете, вот я на все эти вопросы, там дело уголовное возбуждено. Я на все эти вопросы отвечал в другом месте. Там ситуация вот такая неоднозначная. Вот компании, которые вы озвучили, там, во-первых, не в отношении всех проведены проверки. Там вопрос стоит в том, что груз фактически компаниям не принадлежал, а компания оказывала только агентские услуги по доставке и растаможке товара. Вот, фактическими получателями товара выступали другие компании. Но позиция налоговой, что как будто если растаможили на свою компанию, то значит это ваш груз. Вот сейчас в этом спор идет в апелляции, там, в налоговой. Ну вот ваши слова звучат так, как будто у вас есть связи в налоговой, в таможне или в других органах. Нет, слава богу, никаких связей нет. Анын абалы түшүнүктүү. Кодекстеги нормаларга таянып сүйлөйт экен. Кылмыш жаза кодекси менен иштөө тажрыйбасы бар экени дароо билинип калды. Анткени ал мурдагы укук коргоо органдарынын кызматкери. Ишмердүүлүк түрүн дүң соода деп көрсөткөн. Ал эми ташуу кызматтары менен алектенүүгө тыюу салынарын ал жакшы билет. Эгерде ал адам ишмердүүлүгүн жүк ташуу кызматтары деп көрсөтүп, кызмат үчүн эсеп фактураларды жазып, ал эми алып келген товарларды бажыда өзүнө эмес, өзүнүн кардарларына каттатып туруп, анан кийин өткөрсө, мындай суроолор эч качан берилмек эмес. Кийинки окуя бул жемиштерден турган сериал. Бул фирманын негиздөөчүсү Токтосунова Асия 3,5 миллиард сомго жемиштерди алып кирген. Бул банан, ананас, апельсин, бүтүндөй витамин кербени. Бирок отчеттордо таптакыр эч нерсе жок. Склад деактивация болуп кеткен, отчеттору жок.
Башкача айтканда, компания кыска убакытта миллиарддаган товарларды киргизип туруп, андан кийин ошол товарлар жөн эле жоголуп кетип жатат. Салык кызматы жазында жүздөгөн миллиондогон карыз салыктарды эсептеп чыгып, электрондук эсеп фактура түзүү модулуна ошол кирүү мүмкүнчүлүгүн жаап салган болчу. Бирок компания биздин көрсөтмөлөрдү көрбөгөндөй, байкабагандай, андан дары иштеп жатат. Кыязы банандарды Бишкекте эмес эле тозокко эле ташып жаткандай. Же болбосо алар товарларды топтоп алып складда сактап отурушабы? Же сата албай жатышабы? Аны текшерүү үчүн биз складдарга барууну кааладык. Бирок бул фирма бир да жолу иштеп жаткан кампасын эч жерде белгилеген эмес. Ошондуктан бул Асия Токтосунованы издөө үчүн пресс-релиз чыгарууга туура келди. Ал байланышка чыгып, биз менен телефон аркылуу сүйлөштү. Салык инспекциясына барамын деп убада бергенден соң телефонду өчүрүп качты. УКМКнын жардамы менен гана ал айымдын изин таба алдык. Мы попытались связаться с учредителем ОСО «Номос» Асией Токтосуновой, и это у нас не получилось. Но мы только что получили информацию, что в данный момент она находится на допросе. Дагы бир компания бизде бар. Анын схемасы дал ушундай эле. ОСО Бостон Бегет аты. 338 миллион сомго импорттогон. Сатуу таптакыр жок, отчеттор 0. Товары болсо тез бузулуучу, бул өрүк, коон менен жана киви. Булар эми складда жылдап жата албайт да. Салык сыяктуу эле бат эле жоголуп кетсе керек. По данному ОСО «Номос» зарегистрирован в Гумспасовском районе, но у них адреса не указано. И насчет ИП Мукашев М тоже зарегистрирован в Свердловском районе. Но по данному адресу Мурзаим Кулбаджан 29 такого адреса не существует. 5 түрдүү окуя, түрдүү кармандар, бирок схемалары бир. Баарын башын бириктирген бир нерсе бар. Өздөрүн мамлекеттен акылдуу деп ойлошот. Мыйзамдарды өз алдынча чечмелеп, атка минерлерге акча берип, ал эми айрымдары калкалап жүрүшөт аларды. Алар складдарды кара тешикке айлантып жатканда, салык кызматынын милдети сандарды далилге айлантуу. Анткени салык бул виртуалдык кампалар эмес. Бул биздин мектептер, жолдор жана жалпы өлкөнүн келечеги. Ушул видео менен бөлүшүп, оюңузду жазыңыз. Эң башкысы, сиздин салыктарыңыз кайда кетип жатат деп ар дайым сурап жүрүңүз. Бизге катталып туруңуздар, а биз схемаларды ачыктоону улантабыз.